Мухаммедкалы Дүшкевич, валюталық инфляциядан тышкы қарыздар өстү. Бұл бюджетке өтө оор болот. Ошондуктан менде сунуштар бар эле. Эл аралык каржы институттар менен сүйлөшүп, графиктерди жаңы түзүп, алардан сураныш керек. Карыздарды жойбой эле, пайыздарды, пенияларды керек болсо ошо эле негизги карыздарды жылдыруу маселе. 1-2 жылга. Мен ойлойм, эми карызга мүмкүн бербейт, бирок хотя бы ошону кээ бир кылышат. Ар бир эл аралык каржы институт менен бүгүнкү күндөн баштап сүйлөш керекпиз да. Карыздар керек болсо бизде Кыргыз-Россия фонд бар. Эми мамлекеттик банктар аркылуу аны алсак болот. Зачем башка жерге барып, мына ушул жерде биз акчаны алсак болот. Ошол эле кезде мына биз айтып атабыз, сельское хозяйство, айыл чарбага кредиттерди ушул жылдан кыскарттык. Бирок менимче көбүрөөк бериш керек ушул жылда, себеби азык-түлүк коопсуздукка жараша. Айылда акча керек болот, сөзсүз. Аларга ушундай жардам бериш керекпиз да. Экинчи, эл дагы аны сурап атат азыр, бирдиктүү салыктык декларациянын жылдыруу боюнча 1 майга чейин. Ошону жөн эле жылдырбай эле салыктык кызматкерлер онлайн режиминде, интернет аркылуу, телефон аркылуу жарандарга жардам берсин, декларацияны кандай толтуруш керек. Ошону түшүндүрүп берсе, менимче мына азыр ошол эле цифровизацияны киргизсе болот да. Ушундай сунуштар болуп атат. Эми ГРСте көрүп атабыз, торговый центрде көрүп атабыз. Эл өтө көп. Бирөө дистанцияны сактаса тура эле болмок да, ошол жерде саламаттык сактоо айтса жакшы болмок да. Рахмат. Сунуштар болду, Дастан Далбаевич. Жооп берип койсоңуз, эгерде. Дастан Далбаевич, тышкы карыздар боюнча азыр Каржы министрлиги баш болуп бир чоң топ иштеп атат. Мурун эле иштеп атканбыз, эми азыр башка режимге өттүк. Мен ойлойм, кээ бир жерлерде ушул сиз айткан ыкмаларды колдонуп, сүйлөшүүлөрдү колдонуп, быйыл билесиз 28 миллиард сом ички жана тышкы карызды кошкондо. Анын тышкы карызы теңи ошондой болот. Бирок бардыгы тең экономика сом менен жүргөндөн кийин кайра доллар менен төлөш же башка валюта менен төлөш бизге кыйын болот. Бул жерден да бизге абдан оорчулук келип атат. Курстун түшкөнүнө байланыштуу сомдун. Бирок жана сиз айткан сунуштарды биз баштадык. Мен ойлойм, сиз да жардам берсеңиз, көз карашыбыздын баарын бириктирип, анан кийин чогуу жылгандай. Экинчиси декларация боюнча, салык декларациясы боюнча жылдырабыз. Биз аны сүйлөштүк кечөө. Жылдырып, жанагыдай кезек күтмөй, азыр кыйналып аткан бизнестеги адамдарыбыздын убактысын албаганга шарт түзөлдү деп атабыз. Жалпысынан ушундай болот.